Түз эфирде Алат Олаев программасын улантабыз. Студияда Мантур Төрөбаев. Саламатсызбы? Кыргызстанда 7 октябрдан 11 октябрга чейин климат жумалыгы өтөт. Иш-чара жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлиги тарабынан уюштурулууда. Ведомстводон маалымдашкандай, бул иш-чара Азербайжандын Баку шаарында өтө турган Бириккен Улуттар уюмунун климаттын өзгөрүшү боюнча алкактык конвенциясынын тараптарынын 29-чу конференциясына туш келген. Климат жумалыгынын негизги максаты Кыргызстандын климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү, глобалдык температуранын жогорулашын басаңдатуу жана орун алган кесепеттерге ыңгайлашуу аракеттерине көңүл буруу болуп саналат. Урматтуу көрүүчү, климат жумалыгы тууралуу кеп кылабыз. Бул үчүн берибизгө жаратылыш ресурстары министрлигинин басма сөз катчысы Айсулуу Исабек кызын чакырганбыз. Саламатсызбы? Кутлануу күнүңүз менен студиябызга кош келиңиз. Мынакей климат жумалыгы Кыргызстанда өткөнү турат. Анын алкагында Баку шаарында өтө турган Бириккен Улуттар уюмунун ушул климаттык алкактык 29-чу конференциясына туш келген экен. Негизи эмнелерге басым жасалат? Мынакей температура деп атабыз, баягы жогорулашы. Рахмат. Бул жумалыктын негизги максаты сиз жогоруда айтып өткөндөй, ошо алкактык конвенцияга биздин Кыргызстандын позициясын деп коебузбу, ошону бекемдеп, коомчулукка жарыялап, коомчулукта биз менен иш алып барган мамлекеттик мекемелер жана коомдук уюмдарды дагы бул маселеге мындай бир олуттуу баягы көңүл аралаштырууда. Бул тема биздин жаратылыш ресурстары министрлигине гана эмес, ошо мисалы үчүн Айыл чарба министрлиги, санариптештирүү министрлиги дагы иш-чара беришти. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өткөрөт 11 октябрда. Биз өзүбүз министрлик ошол эле биздин эл аралык өнөктөштөр менен 10 октябрда ошо ири конференция өткөрөбүз. Ал жакта дагы ошол биздин ошо өткөрүп аткан жумалыктын максаты, анан ошол биз алкактык конвенцияга даярданып жаткан негизги маселелер боюнча болот. Эми биздин Кыргызстандын ал жактагы бирден бир негизги позициясы тоолуу региондорду өнүктүрүү болуп эсептелинет. Өткөн жылы президентибиз ушул теманы алып чыгып, ушул негизинде азыр 5 жылдык өнүктүрүү программасын ишке ашыруудабыз да азыркы күндө. Негизи эле ушул глобалдык температуранын жогорулашы тууралуу болуп атат. Негизи баягы бир эле ушул ведомстволордун эмес, баягы жалпы жарандардын көңүлүн буруу болуп атат. Негизи ушул жарандар өзүлөрү кандай кабыл алып атышат, негизи ушул температуранын жогорулашы боюнча? Эми биз азыр экологиялык маселелер өтө актуалдуу, курч болуп баратат. Анткени биз өзүбүз көрүп тургандай климаттык өзгөрүштөр кескин түрдө болуп жатат. Эми ар бир адам өзүнүн мындай бир жашоо ыңгайына жараша мындай реакция кылат болуш керек. Бирок биз ошол адамдарды мындай бир системалуу бир нерсе иштеп чыгып, программа, мисалы үчүн айткандай эле тоолуу мамлекеттер, региондорду өнүктүрүү дегендей эле ошондой бир системдүү, анан бул жумалык сыяктуу эле ушул мындай бир системалуу мындай иш-чараларды өткөрүүдөбүз да. Эми ар бир бул жакта бизде бүткүл дүйнө жүзү бириккен алкактык конференция, бул COP29 деп аталышы бар. Анан бул жакта ошо дүйнө жүзүндөгү мамлекеттер ар бир мамлекет өзүндө болуп жаткан өзгөрүүлөр жөнүндө, мисалы үчүн суу ресурстары тарабынан иши кылып, ар бир өлкө өзүнө тиешелүү маселелер боюнча инициативаларды көтөрүп, ошолорду талкуу кылчу чоң ири площадкада, анан ири аянтчада, анан ошонун негизинде биз дагы ошол Кыргызстандын позициясын ушул мамлекеттик органдар, анан эми азыр коомдук уюмдар, эл аралык өнөктөштөр менен иштеп чыгып жатабыз. Анан эми бул мындай этап менен өтчү нерсе деп ойлойм. Анан эми именно жарандар менен түздөн түш иш алып баруу дагы алдыда деп ишенип кетем.
Негизи эле Кыргызстанда баягы кыш келгенде эле климат маселеси көтөрүлөт эмеспи? Баягы абанын булганышы, жана башка ыш маселеси, кара түтүн. Ушул маселелерди чечүү үчүн буга чейин долбоорлор дагы айтылып атты эле, жазылып, алар азыркы ишке ашууда депчи. Бул жаатта иштер кандай болуп атат? Анткени болсо кыш келер замат эле баягы башка дүйнө жүзүнүн өлкөлөрүндөгү баягы абасы кир деген ушул борбор калабыз Бишкек ушундай алдыга чыгып кетчү эле да. Жок, эми мен ойлойм 23-24 жылы кабинет министров төрагасы Акылбек Жапаровдун жетекчилиги астында ведомстволор аралык комиссия түзүлүп, ошонун негизинде бардык тиешелүү мамлекеттик органдар каттык менен, кылдаттык менен программаларды иштеп чыгып, ошонун негизинде иштер аткарылды. Булардын бири бул да жыйынтыгы деп ушул Бишкек шаарындагы транспорт маселесинин чечилгендиги, газдаштыруу азыркы күндө аябай активдүү жүрүп жатат. Биз ошо биздин мамлекеттик банктар менен льготное кредитование дегенди иштеп чыкканбыз, ошону ишке ашырып жатабыз. Анан эми мен ойлойм, азыр ар бир жаңы конуштардын үйлөрү аябай ири түрдө, массалык түрдө газга өтүп атат да. Газдаштыруу маселеси боюнча айрыкча ушул жаңы конуштарда активдүү жүрүп атат. Жаңы конуштарда анан Бишкекте иштеген бардык котельныйдын баары газга өттү. Анан эми автотранспорттун жанагы выхлопной газ деп көткөн ошонун чыгышын боюнча биз рейдтерди күчөттүк. Ошол боюнча азыр катуу иш-чаралар алып барылып атат. Бүгүн эле ошо жыйын болду. Медер Асан Чумашев министрибиздин тапшырмасы болду. Ошол ишти күчөтүп, азыркы ошол күз-кыш жылытуу сезонуна катуу даярдыктарды көрүү боюнча. Анан ал ошол жанагы таштанды жагабы же резина жагабы ошондой объектилерди дагы катуу карап, дыкаттык менен аларды дагы ири өлчөмдөгү штрафтар менен айыппул салуу боюнча дагы маселелер азыр аткарылууда да. Негизи эле соңку жылдары Кыргыз мамлекети ушул климатка көңүл буруп, анын аркасында мынакей жашыл мурас өнөктүгү жүрүп атат. Ошондой эле экосистеманы сактоо максатында бул ысык көл биосфералык коргондагы тазалоо иштери дагы жүрүп атат десек жаңылбайбыз. Мындан тышкары президенттин көзөмөлүндө баягы мөңгүлөрдү сактоо дагы иштери мынакей жүрүп баштады десек жаңылбайбыз. Негизи баягы ушул климат жумаларына катыша турган баяндамаларда көбүнчө кайсыга басым жасалып атат? Мынакей температуранын жогорулашы, анын деле бир бөлүгү бул баягы мөңгүлөрдүн ээриши десек жаңылбайбыз. Бул жакта мамлекеттик органдар тарабынан, ошол өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан, мисалы үчүн ошол климаттын өзгөрүшү жана табигый кырсыктарды азайтуу боюнча экономика министрлиги, жашыл экономиканы жайылтуу боюнча, санариптештирүү министрлиги болсо цифровизация менен экологиянын байланышын таап чыгып атышат. Эми ар бир ведомство өзүнүн как бы ишмердүүлүгүнө байланыштуу ошо климаттын, жалпы экологиянын байланышын таап атышат да. Эми бул дагы мен ойлойм биздин мамлекеттик системанын да өнүгүшүнө чоң салым деп, анткени жаңы жашыл технология деп коебуз, жашыл экономика деп атабыз. Ошонун баары биздин мамлекеттик органдардын ишине кирсе дагы бул аябай жакшы жыйынтык берет деп ойлойм да. Анткени азыр эле биз ушу сөз кылып аткан глобалдык экологиялык маселелерди биз ушундай бир системалуу түрдө бардыгыбыз мындай биригип чечсек, албетте чечимдер кабыл алынат. Биз эми айтып кеткендей эле ошол тоолуу аймактарды өнүктүрүү, тоолуу экосистеманы өнүктүрүү, сактоо биздин азыркы приоритеттүү багыттардын бири. Ал боюнча 5 жылдык
5 жыл өнүктүрүү программасы иштелип чыгып, иштер алынып барылып жатат. Анын ичинде ошо жашыл мурас, сиз айтып кеткен ошо көп эле иш-чаралар бар. Ошо жашыл мурастагы азыр биздин абанын тазаланышына, жалпы эле көрүп берүүгө ошол аябай кычкылтекти көп неме бөлүп чыгарат экен да ошол жашыл аймактар. Ошондуктан биз бул өнөктүктөрдү дагы күчөтүп, ал жашыл мурастын отургузулган көчөттөрдүн өнүп кетишине көзөмөл кылып, биз аймактарда көбүнчө бардык аймактарда тегилет да, аймактардагы жергиликтүү бийлик менен тыгыз кызматташтыкта ошол жашыл мурас, калган бардык ошол бир биздин климаттык, экологиялык маселелер боюнча тыгыз иш алып барабыз. Анан бул жакта дагы айтып кетчү нерсе, ошол климаттын өзгөрүшүн боюнча биз буга чейин ошол сентябрь айында эле 2 ири конференция өткөрдүк. Бири болсо ошол климаттын жаштарга тийгизген таасири, то есть бул жакта Борбор Азиянын жана Афганистандын чөлкөмүнүн жаштарынын климаттын өзгөрүп жатканына болгон бир инициативалары болобу, чакырыктары болобу, ошолор биригип Бишкекте 5-6 сентябрда чоң ири конференция өттү. Андан кийин дагы ошол жалпы Борбор Азиянын позициясын, ошол Баку шаарында позициясын бирдиктүү иштеп чыгуу, бирдиктүү алып чыгуу боюнча дагы чоң бардык ошол мамлекеттер катышкан ири конференция өткөн жуманын аягында эле бүттү. Бул иш-чаралардын баары ошол биздин климаттын өзгөрүп жаткандыгындагы Кыргызстандын ролу, позициясын иштеп чыгуу, кандай салым кошо алышат, кандай салым кошо алышат, негизи ошондой мындай бир глобалдуу нерселерди ишке ашыруу боюнча азыр ошол иш-чаралар өтүп жатат. Негизи эле жаратылыш министрлигине ушул жеке жактардан долбоорлор келип турабы? Жаратылышты коргоо, аны сактоо, же болбосо кандайдыр бир жашыл мурас өнөктүгүнө окшош бир долбоорлорду алып чыгуу, баягы инвестиция тартуу деген маселе. Инвестиция тартуу, анан эми мындай экологиялык долбоорлор менен келишет, албетте. Долбоорлор менен келишет, эми алардын баарына өзүңүз түшүнгөндөй каржы маселеси бар да. Анан азыр бизде ал жагы кандай экенин так билбейт экенмин, бирок ал эми инвестиция маселеси боюнча ал министр же министрдин орун басарларынын деңгээлинде чечилет. Ал кайсы тармакка кандай сунуштар келип атат, анан баягы эле ошо биздин мамлекеттин кызыкчылыгы биринчи орунга коюлат. Анан биздин жарандардын иш менен камсыз болуусу андан кийинки дагы бир тиешелүү бир талаптардын негизинде аткарылат. Айсыл Исабековна, негизи эле ушул жашыл мурас өнөктүгү тууралуу кеп козгоп калды. Жашыл мурас өнөктүгү ушул Кыргызстандын, негизи эле ушул региондун климатына өзүнүн кандай таасирлерин бере алат? Баарыбыз эле түшүнгөндөй, ошол жашыл бактарак кычкылтектин таза абанын иштелип чыгуусуна шарт түзөт. Ошондуктан бул өнөктүккө ар бир жаран, мен ойлойм, эми дагы бир мамлекет дагы күчтөнүп алса, муну биз кичине мындай ресурстар абынан азыр кичине жетишпей жатабыз да. Мындай жанагындай питомниктерден ошол мындай саженецтерди алыш үчүн көчөттөрүн отургузуу, көчөттөрүн отургузуу, жашап кетүү мүмкүнчүлүгү да көп болот да. Ошолорду таркатуу, мисалы үчүн биз аны ишке ашырып жаткан мамлекеттик орган катары бизге ошондой көчөттөрдүн мындай массалык түрдө отургузуп иш кылып анын баарын иштеп чыгуу азыр этаптары, иштери жүрүп атат да. Бирок азыр былтыр ушу 7,5 миллиондон ашык көчөт отургузулуп, быйылкы жылга 8 миллион каралган, аны биз аткарабыз. Азыр ошо күзгү отургузуу иштери жүрүп жатат. Анан отургузуу эле болбостон ошону кайра жашап кетүүсүн ошол бизге ошол пайда алып келип, көрүп берип, бак болуш үчүн ага дагы көп эмгек талап кылынат. Аны дагы биз ошол
жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары менен тыгыз иштерди алып баруудабыз. Мониторинг дайыма болуп турат. Мындан тышкары ушул климатты коргоонун алкагынын бири бул жаратылышты коргоо болуп эсептелет дейсизби? Анын алкагында мынакей браконьерлердикке баягы атууга каршы баягы айып пулдардын дагы саны бир топ жогорулады эле. Бул дагы өзүнүн таасирин тийгизсе керек. Анткени баягы коруктарга, баягы кызматкерлерге дагы жакшы шарт түзүүлөрдүн бир чети десек болот. Ооба. Албетте, жана биз толуу экосистеманы коргоо деп атпайбызбы, сактоо деп, ошонун негизинде дагы ошол жакта байыралап жаткан жаныбарларды коргоо бул биздин бирден бир милдетибиз. Анан ошол акыл берсти атуу жана башка чоң ири жаныбарларды атууга айыппулдун жогорулашы айыппулдун жогорулашы бизге азыркы күндө 1-2 ай ошо айыппул киргенден берки маалымат боюнча ошо ири браконьерлик каттала элек, браконьерлик фактысы каттала элек да. Бул деген ошол адамдар ошо кичине мындай ошол айыппулдан мындай чочулап калган деп билсек болот. Анан эми азыр күз мезгили келди. Анан биз азыр ошо тоодогу ээлгерлер менен биздин ошо экологиялык техникалык көзөмөл кызматы азыр күчөтүлгөн режимде иш алып барууда. Өсүмдүктөрдү сактоо, баягы эндемек өсүмдүктөр, башка фактылар катталып келген. Ошол 5 өсүмдүккө мораторий, аларды казууга, сатууга мораторий жарыялап, ал дагы бир жакшы жыйынтыктарды берип жатат. Майдын айында чыккан, эми азыр 3 айдан ашып калды. Бирок эми баары деле ошол бир сатып жаткан же бир башка бир мыйзамсыз бир иштер катталып жатат. Бирок эми бул дагы мен ойлойм барып токтойт деп ишенем кетем. Эми бул төмөндөгү баягы өсүмдүктөргө коюлган чектөөлөр дагы узартылабы эгер баягы калыбына келбесе, же болбосо баягы ар кандай бир фактылар, бузуулар катталса, бул деген экологияга чоң зыян келтирип атат да. Ооба, ошол биздин толуу экосистемада өскөн сейрек кездешүүчү өсүмдүктөр болуп эсептелинет. Мораторий жарыяланган өсүмдүктөр. Анан албетте биз эгерде бул фактылар тыйылбаса, аны узартуу инициативасын көтөрөбүз. Бирок мен ойлойм, бизден ошол дайыр жарандарга кайрылып, ошол экология, жаратылыш ресурстарын сактоо ар бирибиздин колубузда. Биздин эле министрлик эч нерсеге жетише албайт, анан эч нерсеге жетише албайт. Ошондуктан ар бириңиздердин жардамыңыздар бизге өтө маанилүү. Сизге чоң ыраазычылык билдиребиз, эфирибизге келип, жаратылышты коргоо, негизи эле климат жумалыгы тууралуу кеңири маалымат бергениңизге, ишиңизге иликтер каалайбыз. Бар болуңуз. Ардактуу телекөрүүчү, Ала Тоо Лайв программасында Жаратылыш ресурстары министрлигинин басма сөз катчысы Айсулуу Исабек кызы менен маек жүргүздүк. Ала Тоо 24 каналынан алыстабаңыз.